Үрөй учурган кырсык 17 апрель түнкү саат 12 чамасында Жалал Абад шаарындагы Жеңиш эс алуу багында катталган. Мында клоун деп аталган аттракциондун отургучу сынып кетип, андагы 2004 жылы туулган кыз жана 1997 жылы туулган жигит жерге кулап түшкөн. Окуя болгон жерге тез жардам кызматы чакырылып, жабырлануучулар оор абалда бейтапканага жаткырылды. Өзүм да түшүнбөй калдым эже. Просто да бир нерсеси үзүлүп кетти. Ана мен ыргып кеттим, ошол эле же мен ата көп нерсени эле билбейм да. Түшүп эле жүргөн нерсе болчу. Анан кече ошондой болуп кетишине мен деле өзүм деле эме болупмун. Мындай, кандай десем, подсознание до такого не довело, да. Байлаганда полный эле жакшы эле тартылган, просто ошо сваркаларынан үзүлүп кетиптир. Сварка жакшы болбой калган. Сынган малдар уже тарс деген үн чыкканда уже өзүмдү жоготтум, шоковой состояниеде болуп калдым. И дальше ошондон дальше эмне болгонун деле сезген жокмун. Бир өзүмө келсем уже реанимацияда жаткан экен. Дарыгерлердин айтымында жабырлануучулар оор абалда келген, учурда абалы жакшырып баратат. Аттракциондон кулаган 18 жаштагы кыз жандандыруу бөлүмүндө. Бүгүн операция жасалаары белгилүү болду. Анын сөөктөрү бир нече жеринен сынып, мээси чайкалган. Ал эми кырсыктаган дагы бир 25 жаштагы жигиттин абалы орто деп бааланууда. Ээсин мен көрүп калдым бул жерден, ушул андай эле бийик эмес жерден жыгылды дейт. Бир 2 метрге жетпеген жерден, 2 метрге жетпеген жерден жыгылып мынчалык катуу травма алышы мүмкүн эмес. Мүмкүн бийигирээктен жыгылса керек. Ошо экөөнүн тең келген маалда карашканда акыбалдары оор болгон. Надиров Жумабай бул оң бутунан перелом костей голени деген диагноз менен, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма деген диагноз менен эркек жигит келип түшкөн. Ошол эле убакта экинчиси Нуркулова Нурпери 2004 жылкы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, политравма, травма верхней конечности, головка предплечья, открытый перелом костей голени со смещением, перелом таза и тупая травма живота деген диагноз менен келип түшүп, азыр Нуркулова реанимация бөлүмүндө каралып атат, толугу менен лечение алып көзөмөлдө. Окуя Жалал Абад шаардык милициясынын бирдиктүү рейстерине кокустук деп катталды. Азыркы тапта териштирүү иштери жүрүп жатат. Тиешелүү жайга техникалык текшерүү боюнча экспертиза дайындалган. Анын жыйынтыгына карай кылмыш иши козголушу мүмкүн. Бул окуя Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестерине кокустук болуп катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Кырсык катталган аттракцион 2018 жылдан бери иштеп келет. Шаардык мэриядан такташтырганыбызда аталган аттракциондун иштөөгө уруксаат берген тиешелүү кагаздары жок болуп чыкты. Анткени эс алуу багындагы ижарачылар жыл сайын март айында кала бийлигинен аттракциондун ишке жарактуулугун тастыктаган корутундуу кагазын тапшырып, анын негизинде гана иштөөгө уруксаат алышат. Мына бүгүнкү күндө ал ишке тапшырган эмес экен. Ага эскертүү дагы берилген экен. Бирок азыр иш кагаздарын алып келип тапшырган учурдагы ал эле эмес, башка бардык аттракциондорду дагы баягы алып келген кагазына карабастан мына мэрдин тапшырмасы болду эртең 2 күн ичинде комиссия түзүлүп, мэрия тараптан дагы бир сире көзөмөлгө алынат бардык аттракциондор. Коопсуздугу боюнча бизден ижарага алган тарап, жеке тараптар ар бир жылы жазда март айында бизге ошол аттракцион коопсуз деген атайын адистердин жыйынтыгы менен өзүнүн справкасын алып келип тапшырыш керек. Ошондон кийин аны иштетүүгө алыш керек. Мындан улам алдыңкы күндөрү Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан түзүлгөн атайын комиссия каладагы бардык эс алуу бактарында аттракциондордун абалын тыкыр текшерүүгө алууну баштайт. Мындай кырсык Жалал Абадда биринчи жолу катталып жаткан жок. Өткөн жылы 11 жаштагы өспүрүм аттракциондогу кырсыктан каза тапкан. Ал эми былтыр Ысык Көл облусунда аквапарктын түтүкчөсүнөн 18 жаштагы жигит каза тапкан. 2017 жылы дагы Кыргызстанда аттракцион иштен чыгып, 8 адам жаракат алган. Андан соң мындай оюн зоок жайлары текшерилип, көпчүлүгү техникалык коопсуздук талаптарына жооп бербегендиктен улам жабылган болчу. Роза Акматжан кызы, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.